Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Ырыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Апасына айткан сыр» же «Курулуп бүтпөгөн нур көпүрө баяны» аттуу экинчи бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Кудай адамдарга махабатты эмне үчүн берди экен? Бактысын тапсын үчүнбү же азапка салуу үчүнбү? Эгер бактысын тапсын үчүн бергени чын болсо, анда айрылууну бербей эле койбойбу? А балким айрылууну адамдар махабаттын баа баркын билсин үчүн бергендир. Адиланын күндөлүгүнөн. Окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат таттуу тууралуу Зуура эжеден сураганы жөнүндө билген соң, демек Адила кыйын мугалим болсо, ошондой ата-энеси таштап коюп талаада жүргөн окуучулар менен иштөө кандай оор экенин билсин деген ойдо аны сынап көрүүнү ойлоду. Анын үстүнө 70-ке таяп калган карыя мугалимден көптү талап кыла албай, эптеп классты башка бир мугалимге бере салуунун айласын таппай жүргөн эле. Дагы да кыйын экен, райондун мугалимдерине ачык сабак өтүп көрсүн, деп райондук жазгы методикалык семинарда Зуура эже өтүүчү ачык сабакты да Адилага тапшыра турган болду. Бул туурасында Рахат Зуура эжеге айтты эле ал жаш адис азырынча тажрыйбасы аз, мектепти уят кылып койбойбу? Анын үстүнө сырттан жаңы келген неменин көңүлүнө кетпейби? Деп тажрыйбалуу кексе мугалим каршы пикирин билдирди. Жок, деди анда Рахат. Жаштар теориялык жактан билими терең, жигери күчтүү, жүрөгү курч кези. Ага кошумча, сиздей көп жыл иштеген тажрыйбалуу мугалимдерди устат катары көрүп, сабактарыңыздардан үлгү алсын. Үйрөтүңүз, тарбиялаңыз, көнсүн. Мунун зыяны жок, туурабы? Анын үстүнө сиз чарчадыңыз, ооруп да жүрөсүз. Анан сиздин ордуңузга кимди семинарга ачык сабак бер дейт элем? Аз убакыт калды. Эч ким макул болбойт. Ошондуктан Адиланы даярдаңыз. Азыр жаш мугалимдер жумуштары бүттүбү? Болду, үйлөрүнө качышат. Антпей сабак алышсын. Баса, ал сизге Таттуу Бейшеналиева тууралуу эмне деди? Ошону айтсаңыз, ата-энеси тууралуу сурадыбы? Жок, болгону энеси жокпу? Деп эле сурады. Эмнеге? Билбедим. Түшүнгөнүм да, эмне үчүн сураганын ойлогонум да жок. Кызык, анын эн атасы бар да. Ошентип Адила Зуура эженин ордуна райондук семинарда ачык сабак өтө турган болду. Бул жөнүндө Адила курбусу Жамбыга сөз кылды эле. Ал: "Опей, сен иштегениңе 1 жыл болбой жатса, сага районго ачык сабак берсин деген эмнеси?" деп таң калганын жашырбады. "Мейли, бере берем", деди Адила ишенимдүү. "Мен өзүмдү райондун алдында сынап алууга чоң мүмкүнчүлүк болот го деп да ойлоп жатам." Ошентти да курбусун карап жылмайып койду. Жылмаюу эң биринчи чабуул деп коет го. "Мейли, досум, ийгилик." Жамбы дагы жылмая карап өйдө турду. "Кетейин, менин сабагым бүттү." Акыркы сабак аяктап, мугалимдердин бир тобу үйлөрүнө кете башташкан. Адила ачык сабакка тема тандап, анын планын ойлонуп коймокко бир аз аялдай турууну чечти. Арадан бир аз убакыт өткөн. Эшик чертилип, Таттуу класска баш бакты. "Эжеке, мүмкүнбү?" Адила кызды карады. "Ай, сен эмгиче үйүңө кетпей эмне кылып жүрөсүң?" "Кетип баратканбыз. Анан бир байке сизди чакырып койчу деди." "Бир байке? Аты ким экен?" "Айткан жок, Бишкектен келген түрү бар." Адила эмне дээрин билбей көз ирмиңге буйдалды. "Жөө бекен же машина мененби?" "Машина менен. Ак Мерседес машина экен." Адила заматта туталанып кетти. "Мындай деп койчу. Таппай койдум де. Жок экен де. Жок, чогулушка кирип кетиптир де." Ал ушинтип эмне деп айтаарын билбей карбаластай берди. "Кечке чейин чыкпайм деди, деп айт, ошент."
Ошентти да заматта эмне кылаар ишин унутуп, жазып жаткан дептерине калп эле үңүлдү. Кандай план жазмак эми? Кайрадан терезеге тигилип ойлуу телмирди. Аз өтпөй таттуу эшикти кайрадан какты. Эжеке, кечиресиз. Дагы эмне деди? Үйүңүздүн дарегин сурап берчи дейт. Эжейди таппай койдум деп айтып кетип калчу үйүңө. Адила ушинтти да ачуусу менен окуучу кызга колун шилтей тетири бурулду. Вахтершага айтып кой, ичкери кирбесин. Таттуу эжейинин бул түрүнө таң кала бир карады да эшикти шашылыш жапты. Кыз кеткен соң Адила класстан чыгып, далистеги гүлдөрдүн далдаасына келип жашырына сыртты карады. Ырас эле кородогу дүпүйгөн арчанын түбүндө ак Мерседес турат. Вахтер аял ичкери киргизбей койгон белем ак костюмчан жигит мектептин босогосунан арылады да машинаны көздөй басты. Ошол, деп ойлоду Адила. Баягы костюму. Кечки салкында чечип, менин ийниме жапты эле. Саламат артка бир ирет кылчак карап алды да машинасына отуруп от алдырып жөнөй берди. Аны көрүп, мингени Мерседес, деп койду Адила. Анан жигиттин кетип баратканын артынан карап туруп, өткөн жылы университетти бүтүп, мамлекеттик сынактарын тапшырып жатканда бул жигит менен капыстан жолугуп таанышкан күнүн эстеди. Миң эстеп, миң ирет кайра унутайын десе да, унута албаган элестер көз алдына тартылды. Биринчи сынактан чыгып, жатаканадагы бөлмөсүндө эс алып отурган. Өзү жалгыз эле. Бөлмөлөш кыз мурунку күнү туугандарынын үйүнө кеткен болчу. Аңгыча биринчи экзамениңди тапшырышың менен куттуктайм, деп башка факультетте окуган айылдаш кыз сүйлөшүп жүргөн жигити менен келип калышты. Көтөргөндөрү гүл жана торт. Алар менен бир бейтааныш жигит да келген. Көрсө ал тигил айылдаш курбусунун жигитинин досу экен. Досу тележурналистиканы бүтүрүп жатыптыр. Сымбаттуу, ак жумал, маңдай чачын экиге бөлүп өйдө тараганы өзүнө жарашкан, шыңга бойлуу, анан да сылык сыпаа жигит экенин заматта байкалды. Үстүндөгү ак костюму өзүнө абдан жарашат экен. Келген меймандарга Адила тура калып чай кайнатып, нан кесип, май жана кыям коюп, үстөл үстүн колунан келишинче жасалгалап жиберди. Адила, куттуктайм. Биринчи сынагыңды 5ке тапшырды деп угуп сүйүнүп келдим, деди курбусу Гүлгакы. Анын үстүнө менин сессиям бүтүп, эртең айылга жөнөйүн деп жаткам. Чай кайнаганча экөө сессия, экзамендер, алдыдагы каникул, айылдан кимдин келгени, дагы да кимдердин эмне кылып жатышкандары тууралуу сөзгө киришкен. Ал ортодо эки жигит кыздардын бөлмөсүнө көз жүгүртүп отурушту. Баарынан да дубалда илинген өрүк комуз жакты белем Гүлгакынын жигити Марат комузду алып кыңгыратып калды. Аны көргөн Гүлгакы Адиланын дагы комуз чертерин жарыялап жиберди. Силер билбейсиңер да, Адила университеттин комуз ансамблинин мыкты комузчусу, лауреат болгон. Азыр сурансаңар, насыйкатты шаңшыта ойноп берет. Чай алдыга келип, торт кесилген соң, Гүлгакы өзүнүн жигити Маратты жана анын досу Саламатты Адилага тааныштырып өттү. Байкап көр, деп оюнчундан Саламатты сөзгө кыпчып өттү. Бул жигит Манас университетин бүтүрүп жатат. Акылдуу, билимдүү, абдан таланттуу жана сулуу, сымбаттуу жигит. Айтканыңдай эле окшойт, эсте болот досум, деп Адила дагы тамашаны агытып койду. Ошондо эле экөөнүн көз оттору чагылышып, мен сени издеп таппай кайда гана жүрдүм эле дегендей ой учкундары сезимдери аркылуу бири-бирине өтүп жаткансыды. Чай ичип бүтүп, бир аз отурганда Адиланын ой боюна койбой Гүлгакы комузун колуна карматты. Ала дегенде бейтааныш жигиттерден тартынганы менен колуна комуз тийгенде сахнага чыккан артисттен бетер колун көкүрөгүнө кое отургандарды бир ирет жылмая карап алды да бир обонду кубулжута чертти. Гүлгакынын үнү жакшы экен. Обонго үн кошуп ырдап жиберди. Андан соң курбусунун суроосу боюнча Карамолдонун насыйкатын кырааты менен шатырата ойноп кирди. Жигиттер кыздын апакай жана элпек манжаларынан көздөрүн албай, анын кундуздай кара чачына, серпилген ички каштарына,
Коймолжуган көздөрүнө, ичке мурду менен бөйтөгөн эриндерине, ак кону мойнундай ичке мойнуна, жука гүлдүү халатын тиреп турган төшүнө, деги эле комуз кармап отурган отурушуна чейин суктана карап, күү менен кошо термелип, эрип бараткансыды. Аттиң ушундай керемет күүнүн кубулжуган добушу менен кошо эрип, эзилип кетпей чыдап турган өрүк жыгач кандай гана бекем болду экен дегендей күү шаңшып барып токтоду. Баары кол чаап, кубаттап жиберишти. Билинбей бир топ убакыт өтүп кетиптир. Бир кезде Гүлгакы: "Досум, бизге уруксат бер, биз чыгалы. Бара турган жерлерибиз бар. Силер жакындан таанышып, сүйлөшүп дегендей, кааласаңар бир аз отурарсыңар", деп Маратка карады. "Жок, силерди узатып чыгам. Чыга тургула, мен үстүмө бир нерсе илип алайын". Ошондо баарын өзү баштагансыды Адила. Тигилер кетсе Саламат дагы кетип кала тургансып, ал кетсе кайра таппай кала тургансып. 5 мүнөт болсо да бирге басып, сырын тарткысы келип, а балким курбусун узаткан соң бирге көчөлөп басаарбыз деген ой бийлеп алды. Байкашында Саламат дагы Адиладан бешбетер анын жанынан чыккысы келбей, 5 жылдык окуу бир тең, мына эми окууларын бүтүп кетип баратышканда экөө бири-бирине кайыптан кабылгансып, табылбай жүрүп табылгансып, отурган 2 саат убакыт бир тең болгонсуп, өзгөчө бир керемет окуя болуп жаткансыды. Ырас эле Гүлгакы менен Марат кош айтышып кеткен соң, Саламат Адиланы таштап кете албай, Адила Саламатты калтырып кете албай, бири-биринен сөз күтүшүп, билинбей тартылып туруп калышты. Анан университеттин бет алдындагы жаштар аллеясына келишип, көлөкөлөп отура кетишти. Күндүн табы алиге кете элек, бешим маалы болчу. Кечке чейин кыйла убакыт бар. Күн бир аз салкындаса мындай чыгып, Ала Тоо аянтын аралап, андан Панфилов паркына барып, кафетерийге кирип эс алышса болот. "Бир аз басып келели, каршы болбосоңуз", деп сылык сөз баштады Саламат. "Мейли", ооба, ошентишти. Сөздөр башталып, туулуп өскөн айылы, мектеп жылдары, окууга өтүп студент болушу, мына эми 5 жыл куштай учуп, кызыгы көп студенттик жылдар бүтүп, турмуш алдыда күтүп турганы, жылдыз төлгөсү боюнча ким экени, алдыдагы турмуштук пландар, деги койчу, сүйлөнбөгөн сөздөр, айтылбаган ойлор калбагансыды. Аянттан сүрөткө түшүштү. Кээде толкунданган Адиланын эсине студенттик кечелерде ырдалчу белгилүү бир ырдын кайрыктары келе калат. "Аралап шаар ичин басып жүрдүк. Андагы ак буурул түн эсиңдеби? Анда мен айта бергем жетине албай, калтырбай бул дүйнөдөн билгенимди. Окууну бүткөн сонун болсо керек, деп эргий сурады Адила Саламаттан. Саламат болсо ойлоно калып, студенттик жылдардын кандай керемет экенин, окууну бүткөндө бир оор жүктү желкеңден алып таштагансып, жеңилдеп калганың менен, ишиң жок, бекерчи өңдөнүп, көчөлөп калгандай оңкулдап калат экенсиң. Ушундан көрөкчө ордумда кала берсемчи, деп күлдүрө сүйлөп, анан буюрса Эл ТР телеканалында барып оператор болуп орношсом, бекерчи болбой калсам керек, деп шуңдап койду. Акырындап Фрунзенин керемет кечи кирип келатты. Саламат Адиланы жатаканасына жеткирип келатты. Кечки салкын Адиланы бир аз ичиркентип жиберди. Аны сезип, Саламат костюмун чечип, Адиланын ийнине жапты. Кыз күлө карап, "Рахмат", деп айтып, жигиттин ийнине башын жөлөдү. Жатакананын эшигине келгенде, "Сен эми каяка барасың?" деп сурап, бирок дагы да бир нерсени айтпай токтоп калды Адила. "Мен кант айылына кетмекмин. Тайкемдин үйүндө турам да азыр. Бизди сессия бүткөндө эле жатаканадан чыгарып койгон. Эч нерсе эмес, сен бөлмөңө кир. Мени жайдын түнү үшүтпөйт. Жанагы паркка барып, экөөбүз отуруп жылытып кеткен орундукка барып жатып алам." Экөө Саламаттын тамаша аралаш сөзүнө күлүп калышты. "Койчу шоктонбой. Болбосо", деди жигит, жанагы тамашасын улай. "Вахтер кемпирдин жанына жатып алам, сени кайтарып." "Кое турчу", деди Адила ойлоно калып. "Мен азыр." Адила вахтер аялга барып,
айылдан байкем келип калыптыр. Шаарда үйү жок, түнөп кетсин, деди эле. Ал ишенип макул болду белем, экөөнү ичкери киргизип жиберди. Ошентип экөө Адиланын бөлмөсүнө келишти. Эх десең, Саламат ошол күнү кайсы кайыптын буйругу менен жолукту эле? Эмне үчүн Саламатты ошол кечте өз бөлмөсүнө киргизип алды экен? Эмне деген күч аны жанына жакын кылып, заматта ажырап кете алгыс канчанына шерик кылып койду эле? Ал жигит Адиланын багына жолукту беле, же шоруна жолукту беле? Аны түбөлүк шерик кылбаган соң, о тагдыр, ошол күнү неге жолуктурдуң экен? Комуз ойноп берчи, деген Саламаттын ошондогу суранычы жүрөгүңдү мага берчи дегендей туюлуп, азыр гана эмес, сага өмүр бою комуз ойноп жаныңда отурууга даярмын дегендей. Адила колуна комузду алып, ансамблде ойногон күүлөрүнөн, кыргыздын не бир сонун жүрөктү эзген обондорунан чертип, эргип отурду. Сенин комузуңдун добушун мен өмүр бою угууга даярмын, Адила. Сен менин жанымда өмүр бою болчу. Сен менин өмүр бою жанымдан кеткис шеригим болчу. Сен өмүр бою меники болчу. Мына ушинтип Адила менен Саламатка тагдыр сүйүүнү капыстан жолуктурдубу? Андай болсо сүйүү да тагдыр. Сүйгөн адамыңдын жолугушу, демек сага тагдырдын жолугушу. Андай болсо сүйгөн адамын сүйөм дегендин өзү да тагдыр. Сүйгөнүңдүн кокусунан ажыроо да тагдыр. Ошон үчүн сүйгөн адамдар мындан аркы тагдырынан жолугаар кандай күн болсо да ошого даяр болмогу шарт. Адиланын жанына келип кынала отурган Саламат аны комузу менен кошо кучагына кысып, энтигип сүйлөп жатты. Ошол күнү бизди табыштырган Кудайга рахмат. Балким Марат досум жүрү деп жанымды койбой ээрчитип келбегенде мен сени көрбөй калмак экенмин, Сени менен табыштырган ушул күнгө, ушул кечке миң рахмат. Экөөбүздү ширин сөздөр, бактылуу кыялдар менен бирге кошкон улуу түнгө рахмат. Ооба, ошол түн бир жылга чейин узара турган өңдөнүп, өтпөй токтоп турган өңдөндү. Деги эле таң ат боочудай, Саламат менен Адила үчүн гана түн өтпөй узарып бараткан өңдөндү. Керебеттин башында мектеп окуучусунун китеп баштыгы илинип турган. Жаңы эле алынгандай. Бул кимдин китеп кабы? Деп сурап калды Саламат. Аны Адила берип келди да, айылдагы агасынын баласына арнап алганын, ал быйыл мектепке жаңы кирип жатканын, барганда куру кол барбайын деп белек кылаарын айтып, ичиндеги 1-класстын китептерин, күндөлүк дептерин, сүрөт тарчу альбом, анан да 20 түрлүү кооз түр калемдерди, ал тургай калем учтагычтарына чейин алып чыгып көргөздү. Кел, агаңдын баласы колуна алары менен сүрөт тартып келсин. Түр калемдерин учтап коеюн, деди Саламат. Анан нан кескен бычакты кылдат курчутту да, түр калемдердин бирин калтырбай учтап чыкты. Анан папкасынын ичинен бир таза барак алып чыкты да, түр калемдер менен бир нерсени тартып кирди. Ал тартып бүткөнчө Адила эртеңки экзамендин суроолорун кайталап коеюн деп семинар жазган дептерине үңүлдү. Мына муну карачы, деди бир топтон кийин Саламат. Кандай болуптур? Адила баракты алып ары бери жагынан карады да, күн желесе экен, деди ойлуу. Ортодогу суу, суунун эки жагында кыз менен жигит. Ал кайсы сууда кыз менен жигит ким? Түшүндүм, деди Адила. Бул биздин таластын суусу. А булар Жаныбек менен Гүлбайра. Таптыңбы? Адиланын ошондогу күлгөн шыңгыр күлкүсү башкача чыккансыды. Ал бактылуулуктун күлкүсү эле. Ал терең жана тунук махабаттын күлкүсү эле. Жүрөгүндөгү махабат ушунчалык таза сезим менен күлкү аралаш чыгып жаткан эле. Саламат, сенин сөзүңө макулмун дегенсип, башын ийкеди да толкундануу менен буларды айтты. Мен бүгүн сен үчүн баарына макулмун. Бирок бир гана нерсе, мына бул күн желеси, экөөбүздүн ортобуздагы нур көпүрө. Ортодогу чоң суудан мен сага, сен мага ушул көпүрө аркылуу өтүп келүүбүз керек. Бирок биз ушул нур көпүрөнү ортобузга түбөлүк бузулгус кылып кура алабызбы? Мен ушуну кыялданып жатам, деди толкундана. Адила ойлуу боло калып,
бирде Саламатты, бирде ал тарткан сүрөттөгү Нур көпүрөнү карап: «Сен кыял кеч экенсиң, деп ойлуу жылмайды. Анан капыстан эле өткөн жылы психология сабагында Жоокаев аттуу агайынын психологиялык тести, ошондогу көзүнө көрүнгөн узак, кенен жолдон ары көгүлтүр туп-тунук көл үстүндө ажайып кооз Нур көпүрө окшоп күн желеси көрүнгөнү эсине түштү. Ошондогу элес ушул азыр Саламаттын тарткан сүрөтү менен турмушунда кайрадан көрүнүп жатканыбы? «Эмесе бул сүрөттү бекем катып ал», деди анан Саламат. «Эмки жолукканда талкуулашабыз. Биз ушул түбөлүк урагыс Нур көпүрөнү кантип курабыз, макулдашабыз». «Макул, кыял кечим». Ошентти да, бирок психолог мугалиминин тестиндеги Нур көпүрө туурасында Саламатка айтпады. Таң калды. Тагдырга таңыркады. «Кийин айтам», деди оюнда. Көкүрөктө сыр бойдон калды. Саламат саатын карады. Эчак түн жарымы. Ал Адилага мээримтүүгө мындай деди: «Адила, эмки экзамениң эртеңби? Кой анда, сен эс ал. Бир аз уктап ал». Саламат менен Адила «Макул, эми уктайлы» деп экөө эки керебетке жатканы менен уйкуну унутушту. Чын эле бүгүнкү түн өтпөй токтоп тургансыды. Ошондо Адила бир түпөйлүү сыяктанган нерсени тактагысы келип билгизбей сурады. «Кап» десең, ошондо аны сурабай койсо не болмок десең. Бир көмүскө сезим ага шыкак болгонсуду белем. «Саламат, сен университетке мектепти бүтүп эле тапшырып окуп калдыңбы?» деп сурады күтүүсүздөн. «Ооба», деди Саламат. «Эч кандай башка ою жок эле. А өзүңчү?» «Мен биринчи жылы медакадемияга тапшырып өтпөй калганмын. Анан кийинки жылы бул жакка тапшырдым. А сен армияга барган белең?» «Жок, барган эмесмин». «Демек мен мектепке 1 жашка жакын кеч кирип, анан да бир жылы окууга өтпөй калганымды эске алганда Саламат менден 2 жаш». Адила ушул сөздөрдөн кийин кыйлага унчукпай жатты. Аны Саламат уктап калды деп ойлоду го. «Кой, эртең экзамен эмеспи, эс алып алсын», деди да дубалды карап жатып бактылуу сезимдер бийлеп уктап кетти. Ал түнү Адила уктаган жок. Эмне үчүн уктаган жок, эч түшүнө албады. Баягы кубанган кубанычтары куюндай учуп жоголуп, ойлору он тала болуп талаалап, туйлаган жүрөгү сыгылып, эч кимге айтпас ички бир курнамыс аны кумдай кууруп, курмушудай куйкалап ооналактап жатты. Эмне үчүн ушундай деп кайра ошол эч кимге айтпас туюк сезимдери үчүн кайра өзүн жемелеп, от менен жалындын ичинде түйүлүп жатты. А Саламат болсо дубалды караган боюнча быш-быш этип тынч уктай берди. Адила терезеден түшкөн айдын жарыгында Саламаттын жатканын улам караган сайын өзүн андан алыстатып, ынактык менен тартылууну кубалап, акыркы ирет болсо да карап алайын дегенсип көзүн албай таң атырды. Адила ошол боюнча Саламаттын караанын ушул азыр мектептин босогосунан көрүп отурат. Эмне үчүн? А бул жообу жок суроо, жандырмагы чечилбес табышмак. Ал суроонун жообун, табышмактын жандырмагын Адила гана билет. Андан башка эч ким билбейт да, жандыра албайт дагы. Адиланы ой басып турду. Ал өзүн Саламат сүйөрүн, өзү да Саламатты сүйөрүн билет, бирок сүйөм деп айтпайт. Неге? Аны өзү да билбейт. А чынында сени сүйүп, бирок сен аны сүйбөсөң, сен андан да мыктыны тап. Таппасаң тапканча изде, дүйнөнү түгөл кыдырып издеп чык. Тапсаң таптың, таппасаң анда ойлонууга туура келет. Үйгө кечигип келди. Ал Саламат кеткенден кийин дагы кыйлага жашынып отуруп, бир канча убакыт өткөн соң гана кеткенине ишенгенде гана үйүнө жөнөгөн. Темир илгичти ачканда ак төш текилдей үрүп тосуп алды. Апасы короодо ары бери басып жүргөн экен. Белине түктүү чоң сүлгүнү бекем ороп алыптыр. Колунда таяк. Көрүп эле: «Апа, эмне кечки салкында эшикте жүрөсүз?» деп колунан алып үйгө жетеледи. «Таякты кайдан таап таянып алдыңыз? Көрүп чоочуп кеткенимчи». Каныкей бир колун аркасына алып, белин түзөтүмүш болуп үшкүрүнүп алды да үй жака басты. «Үйгө кирсем демим кысылып кечке кыйналдым.
алы жокко таяк улоо дегендей таяктагы кубат берерин эми байкап отурбаймынбы? Коюңузчу апа, эмтен таяк таянып, деп апасынын сөзү Адилага жакпады. Балам, карасаң кары жердей болду экен. 80ге жакындап калбадымбы? Эми карайын да. Кары адам тиши түшүп, эгин жеген арыктай кемшиет. Качанга чейин эле какайып жүрө берем. Кары дегендин бели бекчейет, буту ооруйт, таяк таянып бөкчөйөт. Карынын көркү ошол да. Ошентти да Каныкей кытылдап жумшак күлүп койду. Коюңузчу апа, деди Адила ан сайын жактырбай. Андан көрүкчө карыбай калган жаман тура. Карылыкты да көрүш керек. Бактылуу карылыкты көрүш керек десеңиз, мен макулмун. Аның дурус. Мына тирүү болгондо чоң атаң быйыл күздө 83гө чыкмак. Таяк таянаар беле ким билет. Ошону да көрбөй кетпедиби, кургурум. Экөө ошентип кобурашып үйгө киргенде Каныкей эстей калгансып чөнтөгүнөн бир конверт алып чыкты. Адила, сага жанараак саат канчада эле бир жигит келип мына бул катты берип кой деп таштап кетти. Конвертти колуна алган Адила эмне дээрин билбей апасынан көзүн ала качты. Эшик такылдаганынан чыксам, бир ак жумал жигит туруптур. Сени ушул үйдө турабы деп сурады. Сылык учурашып, апасы болосузбу деди. Кызматта иштеген бала сыяктанды. Сабыры суз. Анан ушул катты берип коюңуз деди да ак машинесине түшүп кетип калды. Адила катты буурдай кармап чөнтөгүнө салды да чайнекке чай коюп, апасы менен чай ичип көпкө буйдалды. Атайын убакыт өткөрүп жаткансыды. Балам, тиги катты окусаң, ким ал өзү? Эмне деп жазды экен? Сенде эмне жумушу бар бала? Аны кайдан тааныйт элең? Сурасам айтпай койду. Өзү билет деп. Жүрөгүн оорутуп коюп, жооп бербей койгон жигитпи? Дедим оюмда. Жакшы эле сурадым, кымыйып үндөбөй койду. Каныкей апа ушуну айтты да, күлкүсү келгенсип жашырып, жөтөлмүш болуп ары карады. Адила чөнтөгүнөн катты алды да өзүнүн бөлмөсүнө карай басты. Тааныш кол жазма. Мына ушул кооз кол жазма менен Адилага канча ирет кат жазды дейсиң. Баягыда түндөн соң 2 күндөн кийин келгенде Адила бөлмөсүнүн эшигин ачпай койгон. Каалганы черткилеп канча саат турду. Ошондо саламат канча саат бөлмөнүн эшигинин алдында отурса, Адила да ошончо саат керебеттен турбай, кыбырабай, дабыш да чыгарбай, бөлмөдө жок экенди диртип, качан кетер экен деп күтүп жатканычы. Андан кийин да канча ирет келди. Терезесинин тушуна келип канча ирет «Адила! Адила! Адила!» деп атын 1000 ирет чакыртып жалдыратты. Ошонун баарында бир дагы жооп бербей мисирейип койду. Канча ирет жазган каттарын жатакананын вахтасынан алып да койбоду. Анан акыркы экзаменин тапшырып бүткөн соң байкатпай айылына кетип калды. Анан кайдан жайдан билип алды десең, бул жакта иштеп жүргөнүн. Мектепке да ушуну менен 3-чү ирет келиши. Адила, менин таалайым, менин шорум, аман жүрөсүңбү? Ушунча ташбоор болбосоң эмне? Жок дегенде эмне үчүн менден жүзүңдү терс буруп кеткениңди бир ирет билсем го. Бир ирет билип, жок, мага экинчи келбе, мен ошон үчүн сени көргүм келбейт деп ачык айтып койсоң болмок. Мен сага канча ирет келип, канча ирет кат жаздым. Бир ирет жооп бербедиң. Таарынттымбы? Таарынтсаң, таарынычыңдын себебин гана билсем го. Мен эл телеканалынан которулуп Жалал-Абадка, өз жериме кетип жатам. Ал жакта жаңы телеканал ачылды. Мени операторлукка которуп жатышат. Жок дегенде алыска кетип жатып, бир ирет карааныңды көрүп кетейин деген элем. Мейли, аман бол. Аман жүргөнүңдү билдим. Татынакай окуучу кызың бар экен. Аты да сонун, таттуу экен. Аны урушпа, эч кимге айтпаңыз, агай, деп жатып дарегиңди бирөөдөн зорго сурап айтып берди. Суранам, аны урушпа. Татынакай окуучуң дагы бир жигиттин шоруна жаралбай, багына жаралса экен деп дуба кылдым. Кош, Адила, менин таалайым жана шорум. Көз жашымды көл кылып алыска кетип баратам. Аягына кол коюп коюптур. Махабат бир адамды азапка салат, а 2 адамды бактылуу кылат деген ушул белем.
Бир канча убакыттан соң тынчы кеткен апасы Адиланын бөлмөсүнө кирди. Адила ал кезде катты колуна мык чыгармаган боюнча диванда жаткан. Ыйлаган түрү бар. Бул сүйүү деген сезимди Кудай адамдарга эмне үчүн берди экен? Бактылуу кылуу үчүнбү? Азапка салуу үчүнбү? Эгер бергени чын болсо, анда айрылууну бербей эле койбойбу? Балким айрылууну да Кудай адамдар сүйүүнүн баа баркын билсин үчүн жараткандыр. Анда адам аны убагында билсечи, сүйүүнүн да, айрылуунун да тилин өз убагында билсечи. Каныкей таягын таянып, кызынын маңдайына келип отурду. Айт, ал эмне деген жигит эле? Жашырбай айтчы, балам, кыйналбай. Мен дагы угайын, деди бир аз капалуу. Адила жаткан жеринен зорго туруп, кыйладан соң аңгемесин айтып кирди. Анын узак аңгемеси бүткөндө түн бышып калган. Анан эмне болду? Деди Каныкей суроолуу да, таң калыштуу да карап. Эмне болмок эле? Ошол боюнча экөөбүз жолугушканыбыз жок. Ал мага канча ирет келди. Мен качып жолуккан жокмун. Эмнеге? Эмнеге дейсиз? Көрсө ал менден 2 жаш кичүү экен да. Таарынычыңдын себеби ошолбу? Ошол. Анысын эмне үчүн менден жашырат? Билип туруп айтпайт. Айткысы жок. Мына азыр дагы жашырат. Жашырынып сүйгөн бул анын жигиттигиби? Же анысына намыстанабы? Андай болсо ал куру намыстыгыбы? Курулай бечаралыгы. Мен мындай куру намыскөй жана курулай бечара адамды жактырбайм. Болгон ошолбу? Ооба, болгон ошол. Мүмкүн жашырбай эле ушундай турбайбы? Кандай кылабыз, дебейби? Деги аны өзүң жакшы көрөсүңбү? Адила башын ийкеп жер карады. Жакшы көрсөң 2 жаштын айырмасы эмне болмок эле, балам? Өз оюңду бербеген көктүгүң бар, балам. Бала күнүңдөн ушундайсың. Көктүктүн пайдасы да зыяны да бар. Өзүң байкагын, алтын балам. Адила эч нерсе дебей үшкүрүндү да туруп кетти. Бетин жууп эс алып келди да апасына эркелей минтти. Апа, ага башыңызды оорутпай эле коюңуз. Кудай анын да бактысына өзүнөн 2 жаш кичүү бирөөнү жазгандыр. Мага да ошондой, менден жашы улуу, сымбаттуу, узун бойлуу, акылдуу, намыстуу бир жигитти Кудайым жазгандыр. Ошентти да апасына жылмая карап, төшөгүнө жаткырды. Өзү жанына жатып, аны кучактаган боюнча уйкуга кирди.